Саламатсыздарбы? Экинчи сабак баштайбыз. Экинчи сабак чычкан мыш. Мышка менен иштөө. Бул жакта мышканын кыскача түшүнүшү бар. Мына бул ноутбуктогу көрүнүшү. Мышканын болгону сол жак баскычы, анан оң жак баскычы, анан ортодо ролик деп коелу, дөңгөлөкчө. Анан ушул эле кызмат мына бул жерде. Бул сол жак баскычы ноутбукта. Ал эми бул оң жак баскычы. Ал эми мына ушул жер оңго солго жылдыра турган ролик дөңгөлөкчө мына жерде ошол дөңгөлөкчөнүн ролун аткарат. Так, кеттик анда эмесе. Бул жерде мышканын кызматын карайбыз. Сол жак баскычын карайбыз. Сол жак баскычы мына ушул кызматтарда турат. 1, 2, 3 кызматы деп коелу. Бир жолу басуу, документти белгилөө. Так, текшерип көрөбүз. Бир жолу басабыз. Бул жакта документтерди бир жолдан бассак, бирден тандап берет. Алды бир жолдан басуудан. Бир жолу тырс этип басуу. Анан 2 жолу тез басуу, документти ачуу. 2 жолу тез бассак, ошол документти ачып берет. Мисалы, новая папка дегенде 2 жолу келип, мышканын сол жагын 2 жолу тез басабыз. 2 жолу бассак, ошол документти ачып берет. Бул жерде мына 3 кнопка бар. Бунун пока икисин көрөбүз. Бул жабабыз. Закрыть кайсыл жерде болбосун, бул кнопка. Так, мына ошол тачпад деп коет. Ноутбуктун мышкасы. Мына ушул сол жак тарапта 2 жолу бассак ачат, же болбосо мына ушул жердин өзүнөн эле 2 жолу тез бассак дагы ачат. Кызматы ушундай аткарат. Так, кийинкибиз бир жолу басып кое бербөө. Бул белгилөө, документти ордунан жылдыруу. 2 кызматы бар. Белгилөө өзүнчө, документти ордунан жылдыруу өзүнчө. Мисалы, эчтеке жок жерден басабыз. Кой бербейбиз. Анан тартсак мына көк пайда болот. Ошол көктүн ичине эмне кирген болсо баарын белгилей берет. Экинчи кызматы кайсы бирин басабыз, кой бербей туруп жылдырат ордунан. Башка жака жылдырсак болот. Бармакты жылдырдык. Ал эми жанакындай баарын бир канчаны белгилеп туруп, бир канчаны ордунан кармап туруп, кой бербей жылдырсак болот. Мына ушул жердеги документтер булар катары менен тизилсин деген кызмат иштеген үчүн ушул ордунан жылбай атат негизи. Так, сол жак баскычы, мына ушул баскычы, негизги кызматтары ушулар. Так, ортодо роликти көрүп коелу, дөңгөлөкчө. Мисалы, компьютерге киребиз. Компьютер ачылгандан кийин мына жакта толтура документтер турат, папкалар. Буларды мисалы мындан кармап туруп ылдыйга өтөгө жылдырсак болот, көрсөк болот. Же болбосо мына стрелкалар менен. Бул менен ылдыйга түшөт. Мына ушул менен үстүгө чыгат. Бул деген мышканын сол жагын басуу менен иштеп атабыз. Ушуну мышканы басып отурбай, роликти бурасак ылдыйга жогоруга түшөт. Азыр роликти бурап атам. Мына ушул роликти. Так, бул жакта да документтер бар экен. Мында да роликтерди бурасак ылдыйга жогоруга түшүп турат. Бул ыңгайлуулук болуу үчүн. Так, кийинки мышканын оң жак баскычын көрөбүз. Оң жак баскычын бассак, контекст меню деп коет бул жерде. Вид, сортировка, обновить. Бизге керектүү пока создать кнопкасын көрөбүз. Видти карап баштайбыз. Вид, крупные значки деген бар. Бул жерде бассак, мына жактагы папкаларыбызды, документтерибизди крупный чоң кылып көрсөтүп берет. Кайсы папкага кирип туруп ушундай кылып өзгөртүп алсак болот. Видке киребиз. Мелкий дейли, эң кичинекей абалда. Видке киребиз. Обычный десек, жөнөкөй абалда. Колдонсок болот буну. Так, өзүбүзгө кандай ыңгайлуу керек болсо. Так, кеттик. Видке киребиз. Оперативный значки автоматически деген бар. Ушул жерде мына галочка турган үчүн мыналар катары менен тизилип турат деген. Бул жерде галочканы алып койсок, ордунан жылдырсак болот, мисалы, бул жака. Анан кармап ордуна алып келсек болот. Бул деген бул дагы өзүбүзгө ыңгайлуу жаратат. Бизге мына новый папка деген биздин негизги папка дейли. Бул жака жылдырып коебуз, оң жака. Биякта толтура папка болуп кетиши мүмкүн. Биздин негизги документ бул жакта. Компьютер ачабыз, сразу ушуну ачып иштете беребиз. Бул жактан арасына илдеп отурбайбыз деген. Так, бир экөөнү жылдырып коеюн. Анан кайра видке киребиз. Ордуна мышка менен алып келсек болот. Кааласак видке киребиз. Оперативный значки автоматически дегенде басып койсок, өзү автомат түрдө келип калат дагы ордунан жылбай турган болуп калат. Жылат, бир гана катары менен туруш керек болуп калат. Вид,
Андан кийинкиси бул выравнитель значить последствий дегенде бул экөөнү тең өчүрүшүлү керек дейт. Анан иштейт. Мисалы карайбыз, бул биринчисин өчүрдүм, буну да өчүрөм. Буларды катары менен турат. Мисалы мындай бири менен катар туш, бурчтарынан бери, чекелеринен бери катар тизилип турат. Ал эми выравнить дегенибиз ошол катарда жок болот, мындай катары менен турбайт. Бири-биринин үстүнө кийилип кетиши мүмкүн. Ушуну текшеребиз. Вид, так, выравнить значить последствий дегенди бассак, анда мындай катары менен тизилип берет. Так, муну басып койсок, кайра катары менен тизилип коет. Вид отображатель значить рабочий стола дегенди текшеребиз. Бассак, бул жактагы документтерди көрсөтпөй коет. Ушунда туруп, кайсы компьютер болбосун бекитип койсок болот. Кайра чыгара билсек, видке киребиз. Ошону эле басып койсок, кайра эле көрүнүп калат. Так, кеттик кийинки создать. Так, создатька чейин сортировка бар экен. Имя, размер, тип, дата. Имя деген алфавит боюнча имени бассак, бул жака админ, этот компьютер катары менен документтер тизилип берет. Мына ушул админ, этот компьютер, сеть, корзина, панель управления булар компьютердин негизги бөлүгү болгон үчүн дайыма биринчи катар турат, анан кийин программалар алфавит боюнча жайгаша берет. Мисалы Б англисче кетти, анан сандар боюнча кетти, анан орусча. Эгер имени дагы бир жолу баса турган болсок, андан наоборот тизилип берет. Ядан баштап Ага чейин. Эң биринчилер эң акырына түшүп калды. Калагандай иштесек болот бул жерде. Так, размер деген размерлерин жашап бузак эң чоңу кичинекей, кичинекей, кичинекей болуп кетет. Же болбосо наоборот, эң кичинекей чоң болуп кетиши мүмкүн. Тип элемента, дата изменения. Тип элемента дегенибиз мына папкалар окшош жайгашат. Размерди бир басып коеюн. Так, размерди дагы бир басып коеюн. Катары менен кетилби? Тизилип кетти. Сортировка. Тип элементин бассак, биринчи окшоштор папкаларына, сары папкалар окшоштор турат, окшоштор менен окшоштор тизилип берет. Булар андан кийин мына экөө окшош, экөөнү катары менен тизилип берди. Ушулдай окшошторду бир жака жыйнап берет. Мисалы, бир папкада толтура сүрөт болсун дейли, толтура видео, толтура документ аралаш дейли. Сортировка кылабыз дагы. Тип элементин бассак, бир катарга сүрөттөрдү, экинчи катарга документтерди, үчүнчү катарга видеолорду ушундай бөлүп берет. Так, дата изменения бул убакытка жараша. Бүгүнкү документ, кечээки, мурда күнгү, андан мурунку күнгү документ, же болбосо саатына жараша. Азыркы, жарым саат мурунку, 1 саат мурунку, 2 саат мурунку деген документтерди да ушундай катары менен тизилип бере берет. Сортировканын кызматы ошол. Обновить бул обновление, жаңылоо же болбосо. Компьютер бир аз катып иштесе, обновленияны бир 2-3 жолу баса турган болсок, анда компьютерибизде бир аз болсо да катуусун жоготуп берет. Болгону ошол эле кызмат. Так, кийинкибиз создать папку. Папка создать этебиз. Бул жака каалагандай папка создать кылсак болот. Папка создать эттик. Каалагандай атка өзгөртөбүз. Буну белгилеп алып, өчүрүп салып өзгөртсөк болот. Же болбосо ушул боюнча басабыз. Клавиатурадан backspace. Же болбосо артка караган стрелка бар, ошону бассак өчүрөбүз. Каалагандай ат жаза беребиз. Мисалы 2026 деп коеюн. Папка түзүлдү. Буну 2 жолу басабыз. Ошол 2026 папкабыз турат. Ошол жерден иштеп кете беребиз. Так, негизги кызматтар ошол мышканыкы. Бүгүн ушул менен сабактарды жыйынтыктайбыз.